Жумадина Рыспекова жалпы республикалык тестирлөөдөн 143 бал алып, жогорку билим алуу максатында Жалал Абад облусунан Борбор калаага келген. Мектепте кыргыз тили жана адабияты сабагына өзгөчө көңүл буруп окуп, бир нече жолу предметтик олимпиадаларда алдыңкы орунду ээлеген. Эми мугалимдик кесипти тандап Бишеналы Арабаев атындагы университетте билим алат. Ал 4-турда контракттык негизде окууга кабыл алынып, керектүү документтерди тапшырууда. Кыргыз тили мугалим болууну кааладым. Ал эми бул институтту тандаганымдын себеби бул жерде кыргыз тили өтө күчтүү деп уккам. Ошол себептен бул жерде тандап келдим. Бишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети быйыл 7000 абитуриентти кабыл алууну көздөөдө. Анын ичинен 6600 орун контракттык негизде болсо, 400 абитуриент бекер окуй алат. Кабыл алуунун 3 турунун жыйынтыгы боюнча 5000дей бүтүрүүчү кабыл алынган. Калган бош орундар 4 жана 5 турдун негизинде толукталат. Азыркы учурда контракттык орунда 2000 орун бош орундар бар. Ал эми бюджеттик орунда 140 орун бош орундар бар. 4-5 турга абитуриенттер катышса болот. Кээ-бирки адистиктер толук калышты. Мисалы карасак, юриспруденция адистиги толук кандуу толду. Азыркы 4-турда орун места жок. Быйыл 11-классты 80 000 окуучу аяктады. Анын 50 000ден ашыгы жалпы республикалык тест тапшырган. Алардын 67% талап кылынган негизги упайдан ашты. Жылдагыдай эле босого балл 110. Предметтик тесттер үчүн 60 балл бойдон калтырылды. Ал эми республика боюнча жогорку окуу жайларда 10 000 бюджеттик орун каралып, жогорку билим берүүдө пилоттук негизде ваучердик система киргизилди. Азыркы учурда 4-тур башталды. 3 турдун жыйынтыгы менен 20 000дей абитуриент гранттык орундарга өзлөрүнүн заявкасын берди. Анын ичинен 8 000ден ашыгыраагы жогорку окуу жайдан таксыкталып, уже жогорку окуу жайларга өтүштү, кабыл алынышты. Ал эми контракттык окутууга 40 000дей бала заявкаларын беришти. Азыркы күндө 30 000ден ашыгыраагы жогорку окуу жайларга тапшырып өткөндүгүн билдиребиз. Окууга тапшыргандардын арасында гуманитардык илимдер, медицина, маалыматтык технологиялар, экономика жана финансы, ошондой эле юриспруденция багыттарын тандагандар көп. Ал эми жогорку окуу жайларга кабыл алуу жылдагыдай эле 5 этап менен жүргүзүлөт. Ар бир тур 3 күнгө созулат. Кабыл алуунун акыркы туру 13-августта жыйынтыкталат. Бермет Ишункулова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.